Қанат Шаблонбековқа Так. пранк бұл шығармашылық емес дедіңіз. Интервью шығармашылық қой. Интервью албетте шығармашылық. Пранктан башқа дағы емдені шығармашылыққа қошпайсыз. TikToктағы түз эфирчилерди таптакыр кошо албайм, кечирип койгула. Сіздің тартқан киноңыз бір деңгээлі жакшы болуп, Кудай буйрса жакшы болсун ниет бар. Бирок ошондо дагы өзүн актап жакшы болот деген ишеним барбы? Канча пайыз? Ишеним бар негизи. 100% болбосо дагы 80% ишеним бар. Өзүн актап, балким андан ары дагы кичине каражат түшүп калышы мүмкүн деген ишеним бар. Кыргыз кинолорунда жалпы бир ачык тартылган уяттырык жерлер кошула баштады. Сөз менен, анча-мынча мимика менен көрүнө эле турат. Мисалы Белден ылдый. Белден ылдый. Буга көз карашыңыз кандай? Ошону кошпой койсо көрүүчү азайып кетеби? Эгерде актерлор макул болуп атса, тарбиялык мааниси болуп атса, ачык сценаларды албетте көрсөтпөстөн, бирок болжолдуу түрдө мына мондай болсоң, мондай кесепети мондай болот, же болбосо мондай болсо мондай болот деп ошол нерседен болуп аткан жаман нерселерди пропаганда ниетинде тарткан болсо, анда кино деген баары искусствода. Тамадалар, Кыргызстанда мыкты тамадалар айына миллион табат дейт. Киресизби ошонун ичине? Акчанын аркасынан эч качан чуркаган эмесмин, чуркабайм дагы. Акыркы эки суроо калды, ошо менен жыйынтыктайлы. Мен жаңы эле отуп албадым. Ассаламу алейкум достор. Биз кайрадан эфирдебиз. Бүгүнкү конокто кыргыз элине таанымал, таланттуу жигит, тамашоочу, актер, тамада дагы көп кырдуу талант Актан Рыскелдиев. Кош келдиңиз. Ассаламу алейкум. Валейкум ассалам. Рахмат, ошонун баарын айтып койгонуңарга. Дагы көп нерсе унутуп калышы мүмкүн. Коомго зыян келтирбегенин, бул пайда келтиргенге да жатат дешет. Жок дегенде зыян келтирбей дейт. Бүгүнкү интервьюда пайда келтире албасак да зыяныбыз тийбей тургандай жакшы бир интервью жазайбыз деген ойдомун. Буюрса. Канат Шаблонбековқа Так. пранк бул чыгармачылык эмес дедиңиз. Интервью чыгармачылыкпы? Интервью албетте чыгармачылык. Анткени интервью аркылуу адамдын жан дүйнөсүн ачып атпайсыңбы? Адамдын буга чейинки көрүнбөгөн нерселерин элге көрсөтүп бересиң да. Мисалы үчүнчү, интервью деген мисалы үчүн кээ бир адамдарга, кээ бир шоу бизнес өкүлдөрүнө интервью жетишпейт. Балким кээ биринин учурунда, маалында интервью алып калсаң, көп нерсе ачылып кетмек деген сыяктуу нерсе бар. Интервьюга суусап жүргөндөр толтура. Демек, бул интервью чыгармачылык. Эгерде интервьюну кызыктуу деңгээлде суроолорду жакшы даярдап, анан ошол келген интервьюер, ошол келген коногу менен элге бир нерсе берсе. Пранк бул көңүл көтөрүү, пранк бул элди чочутуу, элди коркутуу да, элдин жүрөгүн түшүрүү да, мисалы үчүнчү. Чыгармачылыктардын ичинен Кыргызстанда пранктан башка дагы эмнени чыгармачылыкка кошпойсуз? Гифти. Да, мен чыгармачылыкка кошпойм. TikToктогу түз эфирчилерди таптакыр кошо албайм, кечирип койгула. Ошол TikToкту чыгармачылык, TikToктогу жанагы айталанган видеолорду ошону чыгармачылыкка кошо албайм. Анткени ал бирөөнүн аудиосун алдың, ошону туура койдуң, бул кайдагы чыгармачылык, мисалы үчүн. Сизди биз конокко чакырарда байланышкандан кийин бир топ ачык маалыматтарды карап чыктык, сиз жөнүндө даярдандык. Чоңураак көлөмдө 3, 4, 5 жолу берген интервьюңуз бар экен. Бир көңүлүңүзгө толгон интервью барбы? Мен ушул жакшы алды эле, бир суроолор мыкты болгон деп. Деги эле Кыргызстандан мыкты интервью алат деп кимди эсептейсиз? Так, мен кечээ эле чоң подкаст көрдүм. Жаратман деген баракча бар, YouTube'да. Ошол жаратманчылардын подкастын угуп калдым. Мен деле аны укчу эмесмин. Буга чейин эле көп нерсесин уккан эмесмин. Аскар Салмбеков чыккан, Шоронун жетекчиси чыккан, айтор анын баарын көзүм иле берчү, мындай жаратман YouTube'дан подкасттар чыга берет да. Мен өзүм подкасттарды көп угам, көп көрөм дегендей. Анан кечээ Рася деген биздин Надинадин студиядагы жигиттики чыгып калып болчу 4 сааттык. Жөн эле кызыгып көрдүм. Подкаст 4 сааттык эмне сүйлөштүк экен деп. Анан чындыгында ошол жердеги суроолор мага баа бердим да, ошол подкаст учурундагы берилген суроолорго ошондон азырынча бирөөнү эле көрдүм албетте. Анализ чыгарыш үчүн, жыйынтык чыгарыш үчүн бир 4-5 көрүш керек. Бунун суроолору балким башка интервьюда башкача болуп калгандыр. Бирок ошол Расянын интервьюсун көрдүм дагы, ошол жаратмандыкка аябай баа бердим. Андан башка биздин интервьюлер азырынча жок да, эми албетте тетиги гезиттердики бар, ар кандай ошол гезиттердин ар кандай YouTube каналдарыныкы бар, ар кандай медиа порталдардыкы бар. Алардыкы баягы эле көңүл ачуу шоу бизнес
шоу бизнестегі жаңалықтар деген сияқты, анан шоу бизнесте жаңалықтар айтып келе жатсаң, ошол суроодон суроо пайда болгон сыяктуу, атайын даярданып келген сыяктуу көп нерсе жок да биздечи, интервьюлердечи. Мисалы үчүн мондай 20 суроо даярдап келип алып, могул суроодон мен мондай жооп алышым керек деп даярданбайт биздикилерчи. Ошол эле айтып атпаймынбы, көп подкаст көрөм, көп интервью көрөм, ошол эле Собчактыкын көрөм, Дудькун көп көрөм, футболдогу бардык подкаст, бардык интервьюдун баарын көрөм. Бул интервью подкасттарды эмнеге көрөм? Анткени жолго чыкканда, же болбосо машина айдап баратканда, аны подкасттын ыңгайлуу жери YouTube'ду ачып коесуң дагы, анан алаксыбай кете бересиң да, аны көрбөй элечи. Угуп эле кете бересиң. Мисалы үчүн көчөдөн кетип баратып, же болбосо машинадан кетип баратып, телефонун чукулап, WhatsApp, башка нерселер аласып кеткендерден эмесмин да. Светофорго токтодук, болжол менен санайм, 40 секунд бар экен деп туруп, телефонду текшере калам, ким эмне болду, эмне жазды, 40 секундту мээмен санап туруп, анан телефонду коюп туруп айдап кете берем да, YouTube'га коюп туруп кайрачы. Ошондуктан атайын даярданган интервьюлерди мен көрө элекмин. Сиздики да даярдап келип турсуңуз дагы, бирок эми албетте суроолор бар. Бирок ошол суроолорго мен болжол менен момундай жооп алышым керек. Элдин баары ушундай жоопту укканда бир сыйра ушул адам жөнүндө мындай таасир калыш керек деген сыяктуу интервьюлерди азырынча көрө элекмин. Негизгиси интервьюну чыгармачылыкка кошконуңузга кубанычтамын. Эми изденесиңер да бар делечи. Маектин башын жакшы нерседен баштайлы. Үйүңүз кут болсун. Киргениңизге 1 жылдан ашып калды. Рахмат, 1 жылдан ашып калды. Айына 30 000 кантип төлөйүн деп коркуп аткансыз? Жакшы эле төлөп атасыз. 35 000. 35 000. Айына 35 000 болуп сүйлөшүлгөн 10 жылга деп. Реклама кылдыңыз, скидка менен алдыңыз. Реклама кылган жокмун, скидка менен алган жок. Реклама кылгандарыңыз бир чыкканы же ал башкабы? Мындай деп сүйлөшүлгөн. Бул белгилүү кооперативден алгам. Негизи менде подписчик аз эле, бул рекламага деле кирбейт, атын айта аласыз? Жок, аты элдин баары билет. Элдин баары билет. Ал кооперативдин аты чыкканда эле мени эстешет баардыгы. Мындай деп сүйлөшүлгөн. Мен ал кооперативди жарым жылдай анализдедим, изилдедим. Эмне болгон кооператив? Мен аны деген, мага деген 1 жыл, мисалы үчүн, кайсы жылы алдык биз? Былтыр. Эгерде былтыр июнда барып мен кол койсом, мурдагы жылы июнда мага айтышкан бул кооператив жөнүндөчү. Ошондой 1 жыл дээрлик 1 жыл мен анализдедим. Бул эмне болгон кооператив? Эмне кантип үй алып атышат деп анализдеп жүрдүм. Акча чогултурдум, бирок кооперативге чогулткан эмесмин. Негизи үй алам депчи. Чогултурдум, параллельно. Ана анализдедим, эмне болгон кооператив, 2-3 жолу офисине бардым. Аларды уктум. Анан мен негизи адамдарга мындай кандай десем, адамдын сөзүнө, айтып аткан сөздөрүнө, ниетине жараша мен дагы амал кылам да. Мисалы үчүн, офисине барсаң таптаза, намазканасы бар, оронгон кыздар. Бул эле биринчи кезекте бул багы алдыга болгон жакшы бир кадам да. Албетте офисине келсең, башкача күңүрт сыяктуу, офиси жапжарык болчу, сонун болчу, күңүрт сыяктуу, ар кандай офистерди эле көп эле көргөм. Тамеки чыгарганга деген сыяктуу болсо, мен андай дагы таптакыр ишенгим да келбейт да. Анан буга чейин мен бир дагы жанагындай сетевой маркетинг деген сыяктуу, гиф деген сыяктуу, кыскасы багы элдерге жөн эле куру үмүт берген нерселерди эч качан реклама кылган эмесмин да. Сетевой маркетинг ошол куру үмүт кылат элди. Сен мага 40 сом берсең, мен аны 2 айдан кийин 40 000 сом кылып берем. Аркаңан 2 киши алып чыгып берсең, анан ошолор сага акча алып берет деп. Бул куру үмүт. Адам үмүттөнөт. Гиф ошондой эле. Сен айтасың, мага жазылсаңар, балким 1 айдан кийин могу Мерседес сени кылып калышы мүмкүн десең, бир адам жазылып туруп үмүттөнөт. Ох, мен кылып калса экен депчи. Бул куру үмүт. Адамдарга үмүт берген нерсе бул болбогон нерсе да. Эгерде 100 кишинин бирөөсүнө эле Мерседес тийип атса, калган 99-дун үмүтү өчүп калат атпайбы, мисалы үчүн. Ошондой нерселерди жаман көрөм мен. Бирөөгө жөн эле куру үмүт берген нерсени. Колуңан келбейби? Жок, келбейт деш керек. Колуңан келип атабы, мен 10 оңорго тең машина берем деп, 10 кишини алып келип алып туруп, 10 оңорго тең машина берем деп, колуңан келип атса, ошондо бүт баарын тең моңкумун кандырсаң, анда ал турган иш. Анан буга чейин сетевой маркетинг, ар кандай гифтерди, ар кандай жанагы банктагы керек болсо, жана бир жылдары катуу чыгып калды. Подписка кылсаң 50 сомдон көп өткөн деген сыяктуу бир акцияны көрүп, аны дагы мен элдин баарына жамандап чыккам. Монуңар болбогон нерсе. Болбогон нерсе. Кантип эле ушундай болуп калсын деп багы өзүмдүн акылым жеткенчилик жер ойлоном дагы, анан анализдейм да багы. Балким ал жерде отурган кишилер багы өзлөрүнүн момундай тактасын алып келип туруп, анан кагаз менен чийип туруп түшүндүрүп койсо, балким түшүнүп калыптырмын. Бирок өзүмдүн акылым жетишинче эгерде туура эмес нерсе болсо, эгерде арам нерсе болсо, мен таптакыр жолобойм. Анан кооперативди изилдей баштадым, офисине бардым 2-3 жолу.
түшүндүрүп беришти. Мына момдай. Сиз берген акча 4% бул деген процент эмес. Бул 4% мына менеджерге кетет, сизге үй издеген кишиге кетет, ушунун баарын караган директорго кетет, ушул констоварга кетет деп түшүндүрүп беришти. Кызмат акы. Кызмат акы. Анан эми кызмат акы деген бар да. Баягы бирөөнү иштетсең, анын маңдай тери кургак чакта акчасын бер деп атпайбы? Ошол жакта кызмат акы катары түшүндүм дагы. Анан алар мага айтышты. Вот ушундай үй алып атышат, баары жакшы. Анан мен көзүм жетти. Үй алса болот экен дегендей. Бирок көзүм ачык эмес да менин. Эртең эмне болуп кетерин, азыр 5 мүнөттө эмне болуп кетерин мен билбейм. Жакшы үмүт кылдыңыз. Аябай жакшы үмүт кылдым. Мендей болуп эле элдин баары үй алып калсын дедим. Мендей болуп эле элдин баары үй алып калсын. Эгерде ушулардын жакшы ниеттери болчу, өзлөрүнүн баягы курулуш компаниясын негиздеп, ошол жерден үйлөрдү салып, анан артта калган баарына ошол курулуш компания аркылуу үйлөрдү берүү деген ниеттерин мага айтышкан. Мына бизде пландар мондай деп 5-6 жылга пландарын көрсөтүп беришкен да. Анан өзлөрүнүн баягы кайрымдуулук фонду бар экен. Кайрымдуулук фонду. Сиз берген акчадан баланча сумма ошо кайрымдуулук фондго кетет дегенде, бул дагы мага жакты. Анан үй алып туруп эле анан неме деп сүйлөшкөнбүз, ачыгын айтканда. Мен негизи баягы рекламалык роликтерди, вайндарды $500 тегерегинде тартам. $500. Анын ичине эмне кирет? Анын ичине сценарий жазуу, анын ичине тартуу, монтаж, актерлордун гонорарлары да кандай экен билесиңер азыр. Бирөө $100 алат бир күндүк съемкага, бирөө 5000 сом алат, бирөө 3000 сом алат дегендей. Ошол актерлордун гонорарлары кирет дагы, анан плюс менин инстаграмымдагы аудиториясы чоң инстаграмдагы баракчага пост кетет. А постту эми мен болжол менен бир $150-200 баглап коем да. Ошондо айланып келгенде $500 бул бир рекламалык вайнга бул жакшы эле акча. Тиги реклама берип аткан кишиге дагы, мага дагы жакшы эле акча да. Анан айттым мен рекламалык вайндарым $500 ушундай тегерегинде дегенде, алар айтышты анда $400 кылып бериңиз. Бир айына 1-2 реклама чыгарып туруңуз дагы. Ошонун баарын сиз берген акчанын аркасынан куйругунан алып коебуз деди. Мен макул дедим. Анан реклама кылып келе бердим. Анан алар дагы убактан беке аркасынан кыркып коебуз деп келе берди. Мына сага. Рекламаны кылганда дагы мен айтып атпаймын. Көрөгөч эмесмин, көзүм ачык эмес, банкрот болуп каларын кайдан билип турман? Анткени булар мага сөз беришкен. Керек болсо буларга да алдандым десем болот. Анткени булар мындай дешкен да. Биздин казынабызда акча көп. Биз эч качан банкрот болбойбуз. Биз бардык адамдарга үй беребиз деген сөзгө мисалы үчүн мен алдандым, мен деле. Бул жерде мен деле жанагы орустар айтмакчы жертвамын да, потенциальный жертвамын. Анан аларга дагы жакшы экен деп анан ишендим дагы, анан ошентип реклама кылдым. 1-2-3 жолу, 4-5 жолу кылдым. 4 вайн санагам, анан стористер мындай. Анан банкрот болгонун көрдүм дагы, анан айттым аларга. Офисине бардым дагы, мен эмне кылам дедим. Элдин баары мени жеп атат. Анткени баардык хейттин баары менин башыма келип түштү. Азыр айтпай эле коеюн аттарын, шоу бизнесте толтура ырышчылар бар, ушул 2 сандан квартира алып, бирок реклама кылбай, квартира алып калгандар толтура. Мен кадимки эле бүт баарын аттарын билем, бүт баары жанымда жүргөн эле балдар. Алар менен дагы багы мамилем бар дегендей. Алар деле менден сурашат, 2 санда эмне кылдың деп. Анан реклама кылган мен эле болуп калып, элдин баары мага жабылактап калышты. Алар акчасын гана төлөп алган, реклама кылган эмес. Башкалар. Жок, реклама деле кылса керек, кылган реклама деле. Мен болсо кадимкидей эле эч кандай $17,000 бердим дагы. Биринчи взнос болот го. $17,000 бердим дагы, анан калган баланча $1000 калды, ошону 10 жылга бөлүп, анан 35,000ден чыккан да. Анан ошону төлөй баштадым. Реклама кылсам аркасынан куйругуна алып коебуз деген, анан банкрот болуп жанагындай ызычуу башталганда мен барып айттым. Мен реклама кылгам, бирок мен силерден албайм. Ошол менден силерге жардам болсун. Менин дагы могул жердеги кандай десем, совесть. Эмнем таза болот деп коет ошону. Чтоб менин совестим таза болсун деп коет го, совестти. Мен деле уятым бар да. Анан артымда деле уяттуу кишилер турат дегендей. Анан ошонун баарын ойлодум дагы, анан эми менден жардам болсун, мен силерден таптакыр акча сурабайм реклама үчүн. Реклама үчүн таптакыр жардам сурабайм. Эми ушундай болуп калыптыр, эми муну ким билиптир. Мунун баары бир 1-2 журналисттин айынан чыкты, ошолор дүрбөтүп салды да, чындыгындачы.
Айта берсе, бул ушул кооперативдин айланасында көптөгөн чоң нерселер бар. Анын баарын мен билем. Азыр могу камерага айтып салсам, эртеңки күнү мага ГКМ келип алып, суракка чакырышы мүмкүн да. Андай нерселерди мындай жерден айтпаш керек. Болгону мен болжомолдорум дагы бар, анан ушак кептери дагы бар. Ушун үчүн ушундай окуган турбайбы? Мындай болгон турбайбы? Буларды мынткен турбайбы деген сыяктуу көптөгөн болжомол. Өзүм да изилдеп чыккам да отыруп алыпчы. Эмнеге мындай болуп атат? Эмнеге бул жакты каралап атышат? Деген сыяктуу. Анан ушинтип анан эми взаиморасчет деген бар экен кооперативдерде. Буга чейин акча төлөп, үйүн ала албай аткандардын акчаларын мен төлөп берип атам акырындан. Бир адамдыкын сизге которгон 2 адам кутулуп берет. Алганы төлөп. Мен 3 адамдыкын алгам дагы, азыр 2 адамдыкын кутулуп бүткөм дагы 1 адам калды, ал Баткенде. Ошол адамга аз төлөп атам. Бирок документтерим баарын Эксандан алып чыгып кеткем. Мен 2-3 айдан бери Эксан менен таптакыр мамилем жок. Бирок бул дагы болсо жакшы анча-мынча адамга Эксан аябай жакшы. Бергиле дебей, жок дегенде 1-2 адамды куткарат. Аябай жакшы. 3 адамды куткарып кеттим, мындай айткандачы. 3 адамды, бирөөнүкү. Эми сизде миллиондон ашык подписчик бар, анын баары сизди сыйлап, урматтап, анын арасында мен да бармын, биз катталганбыз. Ошол рекламаңызды көрүп, сизди ээрчигендер көп. Жоопкерчиликти сезип, катталуучулардан бир кечирим сурадыңызбы? Мен билген жокмун. Балким сиз аркылуу дагы бирөө антип кечирим сурамакмын. Кечирим сурамакмын. Сураган жоксуз. Бирок кечирим сураган күндө деле эл мени түшүнбөйт болчу. Өзүңүз айткандай, совесть таза болот беле, балким бир кечирим сурап койсоңуз. Жок, кечирим сураган күндө делечи. Мындай да. Интернеттин бир нерсеси бар да. Кандай десем, эгерде бир уяттуу окуяга түшүп кала турган болсоң, унчукпай коюш керек. Эгерде сен кечирим сурай берсең, бул билбеген адамдар болушу мүмкүн. Балким сүйлөшүп алган тигилер менен. Жок. Мына, бир окуя болду да. Мисал үчүн мен кандай десем эми, бир нерсе болуп, шерменде болуп калдым дейли. Анын видеосу тарап кетти дейли. Мисал үчүн. Кудай сактасын, мен ар дайым дубаларымда, Кудай 2 дүйнө шерменде кыла көрбө деп дуба кылам. Анткени шерменде деген жаман нерсе. Бул дүйнөдө шерменде болгон жаман нерсе, анан элестек эле акырет күнү кыяматта элдин көзүнө шерменде болгон жаман нерсе. Анан мен мисал келтирип атам. Шерменде болуп калдым, видеоң тарап кетти дейли. Аны бири ашып кетсе 100 000 адам көрдү дейли. Интернетте миллиондогон адам бар. Эгерде сен чыгып туруп кечирип койгула ушундай болуп калды десең, көрбөгөн көрбөй калган адам бул эмнеге кечирим сурап атат деп туруп анан изилдеп, кана көрсөтчү мага. Каяктан тапса болот деп анан изилдеп отуруп анан калган миллион адам көрүп атат, анан андай шерменден эмне кереги бар? Жок дегенде азыраак кишинин ичинде калдым дейсиз го. Вот ошондой нерсе бар бул интернеттечи. Ошон үчүн мен жанымда жүргөн, ошо один студияда жүргөн продюсерлер ошонун баары айтат, бир нерсе болуп кете турган болсо, биз один студияда буга чейин баягы резонанс жараткан жаңы корпоратив, жаңы жылдык деп эле коеюнчу. Жыл жыйынтыгы корпоративдер көп өтчү дагы, ал корпоративтердин ичинде бизде конкурс бар болчу да. Дүйнөлүк кинолордун персонаждарынын костюмдарын кийип кел деген сыяктуучу. Эми ал баягы жабык кече болгондуктан, ал жерден жалаң досторум болгондуктан каалаган нерсени кийесиң. Мисалы үчүн бирөө адам атанын кийимин кийип келиши мүмкүн, жалаңач болуп алыпчы. Бирөө Бэтмен, бирөө Терминатор. Анан ошолордун арасында дагы 1-2 видео чыгып кеткен, желеге тарап кеткен. Мен баягы Назира Айтбекованы турап чыкканым, бир гана тиги көйнөк кийип алып сүрөккө чыкпөдү эле. Ошол сыяктуу кыздардын образдарын ал эми жабык кече. Ал досторуң үчүн, көңүл көтөрүү үчүн эле жабык кечеден чыгып кеткен видео тарап кеткенде мен продюсерлерге барып, эми эмне кылам, тарап кетпедиби, өлбөдүмбү, эмне кечирим сурап коеюнбу элден дегенде, жок актан кечирим сурабай эле кой. Сен өзүң жашооңду жашап атасың, сен жыргып атасың. Зачем ага кечирим сурап? Эгерде сен кечирим сурасаң, айтып атпайм жанагындай. Көрбөгөн киши бул эмнеге кечирим сурап атат дейт дагы. Изилдеп чукулап чыгып видеону көрүлөт, андан ары тарайт, андан ары кетет, ошол ойдон кетет да, мисалы үчүнчү. Ошон үчүн ал эми Иксан маселеси боюнча кечирим сураган күндө мен деген элдерди алдаган жокмун да. Мен элдерди деген алардын акчасын алып мен алып барып чуркап барып берген жокмун да. Мен болгону жакшы ниет менен реклама кылгам. Ушул элдер дагы мага окшоп баланча жыл квартиралап жүрүп, баланча жыл эч кандай үйгө жетпей жүрүп, баланча жыл ушундай нерсени эңчеп жүрүп, анан үйгө жеткендиктен эл дагы жетип калсын деген жакшы тилек, жакшы ниет менен кылган реклама болчу. Бирок ошол реклама үчүн акча албай койгондугум эле мен оюмча бул
менин эмемди жаап кетет болуш керек деп арыңыз таза. Мен азыр таптазамын да эми өзүм үчүн. Анткени эми албетте Кудай билүүчү, Кудай көрүүчү, кимдин кандай ниети бар экенин ошол эле ислам директорлору балким алдап кетебиз дегенби, анын баарын бир эле Кудай таразалайт да. Түшүнүктүү. Кийинки жаңылыктан баштайлы. Жакында кино тарттыңыз. Эгиз деген өзүңүз башкы ролду эгизтерди аткардыңыз. Сыр болбосо, сизден бир нерсе сурайын. Чыгармачыл адамдардан эң ачык, душевный жүргөн бул Актан деп айтышат. Киного жалпы канча каражат кетти? Аны Алинур Абдыкалыков деген жакшы жигит бар. Ошол Айдын студияда иштечү. Экөөбүз ошол жерден таанышканбыз. Азыр Айдын иштебейт. Эми азыр экөөбүздүн Айдын студиянын баягы WhatsApp группасында барбыз. Формально иштейбиз ал жактачы. Балким проектлер болгондо бизди чакырышат. Бирок баягы ал жакта жаңы долбоорлор башталып кетти. Черный двор, анан Акча деген сыяктуу. Азыр дагы бир сериал тартып атышат. Балким ал жакта азыр керегибиз жоктур. Бирок керегибиз тип кала турган болсо, сөзсүз түрдө алар чакырышат, алар чалышат бизгечи. Алинур жетектеди продюсерлик жагын. Анан болжол менен бир $30,000 ашып бартат деп айтты өткөндөчү. Бул эми ачык нерсе, элдин баары деле билет кино канчага тартып. Бүткөнгө чейин 35 такап бүтүшү мүмкүн. Жок. Андан да көп болуп кетиши мүмкүн. 40 барат. 40 жетиши мүмкүн. Бирок бул аябай арзан тартылган кино. Ошол тартып атканда Супер инфо барды сиздерге, репортаж жазады. Ошол кезде спонсорлор экчөө артка кайтып кетти дедиңиз. Кимдер? Эми аны айта албайсыз. Аны ачык айткандын деле кажети жок. Бирок ачык айтканда аны жаман ниетте эмес, балким шарты келбей кайтып кетти. Мындай болду. Келишим боюнча бир банк бар болчу. Бир банк. Бирок азыр мен башка бир банк менен 1 жылдык контрактым бар да. Мен аларды реклама кылам. Алардын акцияларын айтып турам элдерге, мындай болуп атат, мындай акция болуп атат деген сыяктуу. Бир банк менен. Халал банкпы? Халал деле банк эмес, банк да кадимки элечи. Азыр халал банк жок. Эко Исламик банк деген күндө деле алар кредит берип атат. Кредит бул эми болбогон нерсе, мисалы үчүн. Эко Исламик деген күндө деле бизде азыр халал банк жок. Халал банк деген акчаны берип туруп, анан кайра ошол акчаны алыш керек. Банк андай тарызда иштелбейт да, антпесе алар процент албаса банк деген болбош керек да. Мен сурайын дегеним, гифти ойнотпойм дедиңиз, мындай дин жолунда көбүрөөк багыттасыз. Ошого себеп банкты кандай реклама кылганыңыз деген ойго. Банкта деген мен карайм да, алар кредит реклама кыл дебейт, мисалы үчүн. Сиз жакшы бөлүмдөрүн гана. Ооба, жанагындай мисалы үчүн приложениясы чыгып калыптыр, же болбосо телефон менен төлөп кой деген сыяктуу нерселер болот го. Адамдарга, жалпы журтка ыңгайлаштырган нерселер чыгып атпайбы азыр көп эле. Телефон менен төлөп кой, анан бул pay, анан тигиндей мындай деген сыяктуу нерселердин реклама кылам да. Анан кредит алгыла деген сыяктууларды эми кантип айтмак элем. Анан бир банк менен келишим бар болчу, башка банк Алинурдун кандай десем, тааныштары экен, буга чейинки кинолоруна багы спонсор болуп тур дагы. Анан алар менен эмне болуп келише албай калды. Анан Алинур мага айткан жок, айтор бир банк кетти ошол ойдон. Бир энергетик алар менен келишим түзүп, даже экөө бар болчу. Келишим түзүп, кол алышып, мына беребиз деп атканда жарлык чыгып кетти. Энергетикалык суусундуктарды реклама кылганга тыюу салынды депчи. Жарлык чыгып кетти, указ, закон чыгып кеткенден кийин эле бүттү. Алар дароо ошол жерден биз болбой калдык деп кетип калышты. Контракт үздү. Контракт эмес, бирок келишим бар болчу да, баягы. Ооз эки түрүндө болсо да келишим. Ошол ойдон кетишти алар. Анан бир фастфуд деп коеюнчу, баягы сеть быстрого питания, же ресторан дейсиңерби айтор. Ошондой бир фастфуд бар болчу. Тест атым. Алардын политикасы, саясаты башкача экен. Ошого таянып коюшту же кызыкпай коюшту, бирок аларга биз жакшы эле реклама кылып бермек экенбиз ойлоп койдумчу. Кинодо баягы ичкен, арак ичкен же болбосо мас болгон персонаждар бар. Алар аракты пропагандалоо эмес. Биз наоборот ошо мас адамдардын мас болуунун жаман жактарын көрсөткөнбүз да. Мас адам элге кандай жаман көрүнөт деп. Жаман көрүнөт биринчиден. Анан ошол мас болгондо анын кесепети кандай болот деген. Бул комедия болсо дагы ошондой да. Анткени комедия сценарий боюнча ошол арак ичкени үчүн бир нерсе болуп кетет дагы, анан ошол бир нерседен бир нерсе болуп кетет деген сыяктуу. Анан ошол биз аракты таптакыр колдобойбуз, биз тамекини таптакыр тамеки деле жок бизде негизи. Тамеки таптакыр колдобойбуз деген саясат бар болчу. Сценарийден алып салгыла деди. Анан мен ала албайм дедим, анткени ал сюжетти алдыга сүрөй турган нерсе деп алган жокмун. Анан балким ошон үчүн же балким өзүлөрү чечиштиби, айтор ал дагы кетти. Ошондуктан ошол эгерде 3 спонсор болуп кала турган болсо, бюджет жарымдан көбү жабылмак да негизи. Сиздер спонсорлор менен келишим түзгөндө, мен билишимче кино чыгат, түшкөн акчадан кайрып беребиз деген. Мындай да, инвестор. Кандай болот? Инвестор деген болот. Инвестор өзүнүн акчасын кайра алыш керек. Бул ошондой прокаттан биринчи түшкөн акчанын сиздин акчаңызга чыгарып беребиз.
балким процентин чыгып беребиз, балким Сүйлөшүүгө жараша. Сүйлөшүүгө жараша. 20% болобу, 10% болобу, 5% болобу, инвестор ушундай болот да. Инвестордун кызыкчылыгы жөн эле акча салат, үстүнө кошот. Чөнтөктө жаккан акчасы жөн жатпасын деп бизге берип коет дагы, анан кичине болсо да пайда болуп калсын деп кайра чөнтөккө салып коет деген. Спонсор рекламага берет. Акча берет болду. Биз жөн эле реклама кылып бересиздер, болду. Реклама алып беребиз, анан жана баннерлерге чыгат, трейлерге чыгат деген сыяктуу. Спонсор менен инвестор айырмасы ушундай да. Спонсор жөн акчасын берет, бергиле, давайте иштегиле деген сыяктуу. Инвестор акчасын алыш керек кайра. Ар ким өзү жөнүндө так маалымат айта албайт. Ошентсе дагы сиздин тарткан киноңуз бир деңгээли жакшы болуп, Кудай буйрса жакшы болсун, ниет бар. Бирок ошондо дагы өзүн актап жакшы болот деген ишеним барбы? Канча пайыз? Же бул биринчи кином дегендей дагы бир эме коркунуч барбы? Жок, коркунуч болгон жок менде. Негедир болгон жок. Анткени сценарий күчтүү болчу. Күчтүү дегеним, эми азыр элдин баары Бакыт Осмонканов менен Жеңиш Майрамбек уулунун кинолоруна такап калышты. Аяшка такап калышты элдин баары. Аяшка жеткен кино азыр жок. Аяш баарын талкалайт деп элечи. Аяштан коркушат баары. Аяш 2 чыкканда, Аяш 1 чыкканда дагы, Аяш 3 чыкканда дагы Бакыт Осмонканов ноябрда чыкса, ноябрга жакын эч ким премьерасын койбойт да, мисалы үчүнчү. Булар бизди талкалап кетет депчи. Ошондуктан азыр элдин баары эми киношниктин баары ошо Аяшты эме болуп калышты, кандай десем, үлгү катары. Анан сценарий болжол менен ошол Аяшта канча тамаша болсо, ошончо тамаша деп баягы саналган сыяктуу сценарий деп койсом да болот. Айтор сценарий 1 жыл жазылды. 1 жыл жазылып, колдон келишинче бул жагынан дагы чаптап атып, бул жагынан чаптап, бул жагы болбой калды, бул жагынан алып туруп кайра башка менен чабып атып 1 жыл жаздык. 1 жыл жазып, анан тарттык, аябай динамикалык, аябай юмор күчтүү, аябай ситуациядан жаралган юмор дагы толтура, актерлор дагы юмор ойноп берди дегендей. Ишеним бар негизи. 100% болбосо дагы 80% ишеним бар. Өзүн актап, балким андан ары дагы кичине каражат түшүп калышы мүмкүн деген ишеним бар. Бирок ошентсе деле баардыгы Кудайдын колунда. Бул кандай ийгилик алып келбесин, бирок кийинки кинолорго план бар. Албетте. Кийинки жылдары. Эң башкысы эми көбүнчө эле комедиялар, негизи көбүнчө эле комедиялар өзүн өзү актап атат, жок дегенде. Жок дегенде өзүн өзү актап атат, багы. Өзүнө кеткен каражатты жаап атат да. Анан өзүнө кеткен каражатты жапкандан кийин бир сыйра дейсиң дагы, андан ары план кое баштайсың. Анан эми албетте бир кино тарткандан кийин колуман келет турбайбы деп, буга чейинки сценарийлеримди кайра мээримди кайра жандандырып, ушуну тартсак болчу экен деп жүргөн кезим албетте. Бирок азыркы планда эгизди жакшылап элге чыгарып алсак, көрүүчү жакшылап сынап көрүп, анан биздин күчтү көрүп, булар деле колунан келет турбайбы деп алса. Мурда өзүңүз тартылып жүргөз, азыр биринчи кинону тарттыңыз. Кыргыз көрүүчүлөрүнүн саны көбөйдү, ошо менен бирге кыргыз актерлорунун гонорары да көтөрүлдүбү акыркы жылдары? Ооба, гонорарлары биртип эле көтөрүлүптүр. Биз кино тартканда анын баарын көрдүк. Сиз кино тартканда бир гана мисал, эң потолок, эң бийик канча төлөдүңүз, эң мыкты актёрмун дегенине? Мыкты актёрмун дегени негизи күнүнө $200 алгандар бар. Бир күнгө. Бул сиздин киноңузда же башкалар? Жок, негизи күнүнө $100 алгандар бар. Күнүнө 5000 сом алгандар бар, күнүнө 3000 сом алгандар бар. Биз болсо сүйлөшкөндө, мисалы үчүн баланчы актер менен сүйлөшкөндө келип туруп, байке биз ушундай кино тартып аттык эле, сиздин ставкаңыз канча дегенде, менин ставкам $100 деп атты, мисалы үчүн. $100 болсо, анда сиздин күнүң тартылуучу күнүңүз болжол менен 10 күн бар экен, байке. 10 күндө сиздикин тартып өткөнбүз, ошо 10 күнгө $1000 экен. Ошо $1000 эмес эле бир $800 берсек болобу деп сүйлөшүп аттык да, мисалы үчүн дегенде, алар макулдугун берип атты. Ооба, макул. Силерди колдойм депчи. Сүйлөшсө болот экен негизи. Бирок чындыгында ставкасы көптөр. Бер жагы $200. Сиздин киноңузда эң бийиги канча алды? 200? Жок, күнүнө. 200 эмес. Тоглоктоп алганда күнүнө 8000ден алып атышты. Күнүнө 10 миңге жакындан алып атышты. Эң аз алганы 2000-3000ден алып атты. Кыргыз киносунун колдоочу көрүүчүлөрдүн саны өстү кадимкидей. Өстү. Өзгөчө юмор жаатында. Юмор жаатында өстү, бирок юмордон тажагандар да көп экен, башкача кино бербейсиң эрбей депчи. Бирок эми юмор деген бардык жерлерде эле ушул күнгө чейин келе берген. Ошол эле Голливудду карасаңар, Мстители сыяктуу Марвелдин кинолору чыгып атат дагы, бул жерде комедия да чыгып атат, анда өзүнүн көрүүчүлөрү бар дегендей. Айтор антип айтпаш керек. Силер тажаттыңар, башка кино бергиле деп.
башка кино деле чыгып атат. Болгон өзүнүн колунан келген болгон ал жака эл барып айтат балким. Ал эми комедиянын өзүнүн ар дайым көрүүчүсү болот. Көрүүчүсү болбосо куудулдар, тамашоочулар, ошол эле TikTok'тогу юмор жараткан видеолордун баарын көрүүчүлөр болбойт болчу да. Сизге сунуш келсе, бир киного башкы каарманга күнүгө эмес, бир кинону баштан аяк канча десе, канча сиздики ставка? Бир киного толук. Эгерде мага сценарий жакса. Жакты, баары жакты. Комедия сон болду. Комедия. Мен биринчи кезекте тааныш эмес, кадимкидей ставка. Мен биринчи кезекте ачык айкын сүйлөшөм. Мен той алып барганда деле, баягы той ээлери болот да. Анан баягы гонорарды менден сурашат, канчага алып барасыз депчи. Мен баланча десем, анан алар баягы аргасы бери жактан келип түшүндүрүшөт да. Мен түшүнүктүү адаммын. Мисалы үчүн бүгүн деле бир той алдым. Бир бала жазды мага. Ушундай аяктанбайки, өз арабамды өзүм сүйлөйм. Сиздин ставкаңызды көрдүм. Ооба, негизи татыктуу элесиз, бирок мен ушундаймын, жалгыз баламын деп түшүндүрдүм. Мен айттым, ал каалаган суммаңды бер, алып берем дедим да. Сүйүнүп калдым мисалы үчүнчү. Ошол сыяктуу эле. Эгерде бирөө кино тартам деп келген. Түшүндүрө электе канча дейсиз башында? Мен андай ставкам жок. Түшүндүрбөй туруп сурасыз, андай ставка жок. Эми бир $200 дешим мүмкүн. Күнүнө. Күнүнө $200 дешим мүмкүн. Мен $1000 деле деп коюшум мүмкүн. Бирок баягы сүйлөшкөнгө келгенде балким күнүнө 3000 сом болуп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн өзүң баалабасаң, ким сени бааламак эле. Келди, айтты, мен ставкамды айтам, күнүнө $100 төлөп берсеңер мен ыраазы болом дейм дагы. Анан алар айтышы мүмкүн. Актан бул бизде бюджет тартыш, күнүнө 3000ден болобу десем ойлонуп туруп, так. Бирок мен анда мындай шарттарды коем да, эгерде баам түшүрүп атса. Мен анда тойлорду шашпай ала берем. Силер мага анда менин жанагындай менин жумушума карап иш кыласыңар деш мүмкүн. А эгерде алар жок актан, биз сага күнүнө $200 же $300 төлөп беребиз, сен эч кандай той албайсың десе, мен кантип макул болбойм мисалы үчүн. Көпчүлүккө кызык бир суроо бар. Кыргызстанда сериал тарткандар сериал тарта беришет, кинотеатрга коюлбайт, YouTube'га чыгат. Сериал тарткан адам бюджети каяктан алат? Спонсорлордон рекламабы. Спонсорлордон, ошол сериалдын ортолоруна спонсорлордун рекламалары кетип атпайбы. Мисалы үчүн Коштан Тандабайдыкын байкасаңар, бир курулуш компаниясы бар болчу, ар дайым кетип аткан, бир дары компания бар болчу. Ошолор сериалды баштан аяк көтөрөт. Мобилдик оператор бар болчу. Баштан аяк көтөрөт деген алар деген чоң сумма берет. $40,000, $50,000 чейин беришет да, мисалы үчүнчү. Ал сериалга кеткен акча ашып кетсе $20,000 кетиши мүмкүн. $20,000 же $30,000 кетиши мүмкүн. Калганы гонорарлар деп, ошо гонорардын ичинде болот да. Калганы таза түшкөн каражат болушу мүмкүн да. Кыргыз кинолорунда жалпы бир ачык тартылган уяттыргыч жерлер кошула баштады. Сөз менен, анча-мынча мимика менен көрүнүп эле турат. Мисалы белден ылдый. Буга көз карашыңыз кандай? Ошону кошпой койсо көрүүчү азайып кетеби? Кандай ойлойсуз? Мындай да. Ошол эле тамашада ойноп жүргөндө, балким биз андай нерселерди кошчу эмеспиз, бирок биздикин өткөрчү эмес редактор. Бирок башка командалардыкын ошондой өткөрүп койчу. Ошондой тамашаларды. Анан тамашаны көргөн кишилер деле муну билет, кандай тамаша экенин. Мисалы үчүн мындай тамашада No Name командасынын бир тамашасы эсимде. Дароо эле ошол эсиме түшүп өткөн. Анан дагы бир тамашаны айтып берем азыр. No Name командасынын тамашасы бар болчу. Болжол менен мындай болчу да, Мурат эме болуп чыкты, улакчы болуп чыкты. Көкбөрдө ойногон бала болуп чыкты дагы. Анан мен деген улакты ушундай тартам да деген сыяктуу бир тамаша болчу. Мен атты минип туруп, эки бутумду кысканда апа деп кыйкырып дейт да. Анан ат кыйкырчу эле, апа сен атты айтып аттың беле депчи баягы. Бул кандай ошондо өзүңүз эле түшүндүңүз да мисалы үчүн. Ошондо кандай болуп калды? Ошо атты миндиби же адамды миндиби деген сыяктуу түшүнүп баягы. Бул аябай эле мындай кандай десем, төмөн тамаша болуп атпайбы мисалы үчүнчү. Бирок элдин баары дуу жарылып, калыстар тобу да жарылып, каткырып. Ушундай баягы белден ылый тамашалар мага тамашадан жакчу эмес. Бирок эл аябай күлөт бугачы. Бирок эл күлөт деп алар аткарат. Кинодо деле ошондой. Эгер кошпой койсо, ал режиссердон, актерлордон көз каранды. Эгерде кошпой койсо деле ал кино боло берет. Кошпой койсо деле эмнеге болбойт экен мисалы үчүнчү. Мындай тамашалар эми кагазга ороп берсе болот негизи. Кагазга ороп башка нерсеге салыштырып берсе болот, бирок ачык айкын эмес да. Ачык айкын эмес. Мунсуз деле жашоо бар. Мунсуз деле кино бар негизи. Кино сюжет өзү күлкүлүү болсо кете берет. Жөнүнөн жөн эле мен адамдарды күлдүрөм деп
сюжетке тиешеси жок тамашаны кошуп кеткен, бул уже анда кино эмес да. Мен мындай кинолорду көп эле көрүп жүрөм. Жөн эле кошуп кое берет орто жолдо. Актерлордун ичинен эгер уят жерлер бар болсо мен тартылбайм дегендер барбы? Же биз андайга жете элекпизби? Мисалы Черный двор тартылды. Черный двор эми ал таптагы башка тема. Мисалы бирок ошондо деле биздин Кыргызстан болгон актерлору катышып атат. Ал биздин аудиториянын киносу эмес ал. Ошондо деле. Ал казактардын аудиториясына кеткен кино. Жок, аудиторияга карабай туруп тандагандар барбы? Кандай аудитория болсо дагы, эгер ошондой болсо мен тартылбайм. Биздин дээрлик кыргыз драма театрынын актерлору, биздин азыр киного тартып жүргөн актерлордун бар, андай ролдордон баш тартат көбүнчөсү. Черный дворду мен көргөн эмесмин. Анткени мен сериал таптакыр көргүм келбейт. Убактымды короткум келбейт. Мен бир серияны көрүүчөктө андан көрө бир дүйнөлүк бир шедевр кинону көрүп калган жакшы да. Мага өзүмө сабак болуп отургандайчы, мисалы үчүн. Ошол эле Спилбергдикин көрүп калган жакшы, ошол эле кайра кайталап Ноландыкын, же болбосо Тарантинонукун, же болбосо Хичкоктун. Жеке өзүңүз бирок колдобойсуз. Албетте колдобойм мен. Келечекте кино тартсаңыз кошпойм деп сөз. Жок, таптакыр кошпоймун. Бирок мындай да, бир маселе бар да. Кино реализмге жакын болуш керек. Реализм деген бул азыр болуп аткан жашоо. Биздин болуп аткан жашоодо уяттуу нерселер көппү? Көп да. Ал любой түнкү клубтун туалетине барып көрүлөчү азыр эмне болуп атканын азыр. Мен айтпасам да ачык айкын белгилүү да. Мисалы үчүн жашоодо болуп аткан нерселер эгерде актерлор макул болуп атса, тарбиялык мааниси болуп атса, ачык сценаларды албетте көрсөтпөстөн, бирок болжолдуу түрдө мына мондай болсоң, мондай кесепети мондай болот, же болбосо мондай болсо мондай болот деп ошол нерседен болуп аткан жаман нерселерди пропаганда ниетинде тарткан болсо, анда кино деген баары искусство да. Сиз жетип аткан ийгиликтер өзүңүздүн аракетиңиз мененби же башыңызга конгон бир бак деп билесизби? Аракет менен деп эле ойлойм мен. Башыма конгон бак дейин десем. Эгер башыңызга бир бак конуп жолуңуз болбосо аракет кылсаңыз да балким болбойт деген болобу? Болот андай дагы. Эми мен тагдырга баш ийгендердин катарындамын. Мисалы үчүн мен 50-50. Жок, кое туруңуз. Жашоомдо болуп аткан нерсенин баары албетте бул чекиме жазылган нерселер деп билем. Эгерде мен азыр эчтеке кылбай жатып алсам, бул дагы чекиме жазылган нерсе. Бирок эчтеке бир нерсе кылсам, балким бир нерсеге жетишмекмин дегендейчи. Ошондой эле. Эгерде башыма конгон бак болсо, анда Эмилий Саналиев бир күнү мени көчөдөн көрүп калып, Актан, бир кел, сен жакшы өнөтүп турбайсыңбы деп баягы базарда соода кылып аткан жеримен көрүп калып, же болбосо TikToктон бир видео чыгарып койсом, жөнөкөй эле бала болсом, ошондон көрүп калып, анан жүрү деп бир кинону тарттырып, анан ошол бойдон звезда болуп кетсем, жылдыз болуп кетсем, ошол башыңа конгон бакта, мисалы үчүнчү. Же болбосо бир короодо отуруп алып, өзүнчө сонун ырдап атсаң, анан бирөө көрүп калып, сен жакшы ырдап турбайсыңбы? Атың ким? Актан. Фамилияң ким? Рыскелдиев. Актан Рыскелдиев. Актан Исабаев менен Рыскелди Осмонкулов экөөнү смейсиз турбайбы? Сен мындай эч ким тааныбайт, жок, эч ким тааныбайт. Бас мен сени деп туруп, анан сахнага чыгарып, ошол бойдон звезда болуп кетсең, ошол башыңа конгон бак ошолчу, мисалы үчүнчү. Жөн эле жерден. Меники болсо тамашоодон башталды. Эми элестек эле. Биз 1-3 сезонго келгенде ал учурда Ак өргө Сичи, Ак кеме, Моника Белучи деген командалар дөшаа болчу. Ал учурда эле. Анан ошолордун катарына илинип калып, азыркы күнгө чейин келатсам, демек бул аракет болуш керек. Башка конгон бакка караганда сиздики аракет көбүрөөк болду. Албетте, эми эмгек 99% эмгек да. Ошол эле Моника Белучи, ошол эле Ак өргө Сичи, ошол эле Ак кеме командалары менен катарлаш келатып, ошол учурда чыккан жаш командалардан азыр эч ким деле жок. Ушунчалык деңгээлде, мисалы үчүн миллион подписчик алып, же болбосо жылдыз болуп, элдин сүймөнчүлүгүн болуп, элдин баары көчөдөн, тойлордон жолуктуруп, Актан, мен сени жакшы көрөм, мен сени көргөнгө күлкүм келет. Сен аябай жакшы чыккансың. Силер ошол тамашачылар жакшы чыккан деп, ошол Азамат Исмаилов, ошол Эмилий Саналиев, ошол Бакыт Осмонканов, Жаныш, Жеңиш, ошолордун катарына теңеп койгондук мени. Ошол демек бул аракет да. Ошол эле, мисалы үчүн Шумкар, Алтынбек Казакбаев, Элдос Аскарбеков, дагы ким бар андан кийин чыккандар. Андан кийин чыккан тамашачыларды эч качан Азамат Исмаиловдун катарына кошпойт. Анткени алар 2-чү муун, 3-чү муундар. Ошолордун 2-чү, 3-чү муунун катарынан чыккан мен ошолордун катарына жүрсөм, демек бул аракет болуш керек. Сиз тойду мыкты алып барганыңызды билебиз, угуп да жүрөбүз. Тамадалар, Кыргызстанда мыкты тамадалар айына миллион табат дейт. Киресизби ошонун ичине? Мындай, мен бир күн воскресенье эз алып, балким кирмекмин. Бирок мен акчанын аркасынан эч качан чуркаган эмесмин, чуркабайм дагы. Биринчи кезекте бул ден соолук. Бир тойдо
сен деген баланча километр жол басасың дагы, баланча стресс кетиресиң дагы, баланча калорий жоготосуң. Анткени сен азыр эмне кылам, азыр бул тос бериш керек, мынтиш керек, тигинтиш керек, тигинин көңүлүн алыш керек, кандай конкурс кылам, муну кантем, тигини кантем, бул керек. Ошонун баары стресс, ошонун баары калорий кетет. Ошонун баары ден соолукка конкретно баягы түрткүсүн берет да, конкретно сокку берет ден соолуккачы. Мен айына ашып кетсе 4, 5, 6 той алам. Жумасына 2 той ашып кетсе. Ал кандай той? 5-6 күндөрү той алып коем дагы, ушул 2 тойго аябай жакшы даярданам. Болгон күчүм, болгон энергиям бар, топтойм кадимкидей, үйгө барып эс алып шашпай, тамагымды жөнө кыйкыра бербей даярдап, кадимкидей даярданам, согушка даярдангандай эле. 5-күнү, 6 күнү той алып барам дагы, бүттү. Кайра эмки 5-6 күнгө чейин кадимкидей эс алышым керек мен. Тамагым ордуна келиш керек, энергиям кайра топтолуш керек. Анткени мен той алып барганда чыгып алып, саламатсыздарбы? Азыр ата журт сүйлөйт. Ата журт бүттү, азыр Назик бичилер тобу. Азыр Мирбек Атабеков деген тамадалардан эмесмин да мен. Бир ордуна таптакыр турбайм. Анткени тойго келген ар бир коноктун көңүлү мага маанилүү да. Мисалы үчүн ошолордун баарына белектер таратышым керек, бүт баарын көңүлүн алышып, бияка чуркап, тияка чуркап, айтор болгон энергиям бар кетет тойгочу. Ошондуктан мен бир айга ашып кетсе 4-5 той алам дагы, бирок ошол 4-5 тойгон майын чыгарып, ошолордун баарын багы сапаттуу өткөрүп койгон жакшы. Чем күнүгө той алып, таскан чыгып, тамагың ооруп, кыйналып, кысталып, уйкуң канбай жүргөндөн көрө. Андай тамадаларды да билем, антип жүргөндөрдү дагы. Бирок миллион табышы мүмкүн алар. Мен таппайм. Аламидин базарда көп жумуштарды кылдыңыз. 2002ден баштап 2008ге чейин го дейм. Бут кийим сүрттүңүз, баардык нерсени кылып көрдүңүз. Тачка түрттүңүз. Сиз аларда адал жумуш деп уялбай айта аласыз. Албетте. Эми азыркы заманда жумуш көп заманда ушул жашоодо күч кубаты туруп, мыкты жаш жигиттер үй бүлөсүн бага албай жумуш жок деп үйдө жаткандарга эмне айтасыз? Мындай да, мен көп эле билем андайлардычы. Окуп жүрөм, көрүп жүрөм дегендей. Булар дагы эле баягы ата-энесинен көз каранды, ата-энесинин баягы көнөгүнөн этегинен чыга албай калган балдар деп эсептейбизби? Буга чейин ата-энеси каржылап жүргөн балдар деп эсептейбизби? Айтор бул жоопкерчиликти өз мойнуна алуу эмес, булар таптакыр чындыгында үйлөнгөндөн кийин дагычы, мисалы үчүн бойдок болсоң бир жөн. Бойдок болсоң күнүң өтө берет. Апаң мээңди жей берет, качан иштейсиң деп сен өтө берет, бойдок болсоң алам тегиз дегендей. Үй бүлөлүү болуп алып, ошентип жатып алып, эми жумуш чыкпай атпайбы, эмне кылайын деген сыяктуу адамдарды мен уккан сайын, көргөн сайын кадимкидей кыжырым кайнап, анда кантип эркек деген атты көтөрүп жүрөсүң деп мындай айткым келет да ошолоргочу. Мисалы үчүн мен жаңы үйлөнгөндө антип ойлонгон эмесмин мен. Үй бүлөмдү кантип сүйрөп кетем, акчаны кайдан табам деп ойлонгон эмесмин. Мен болгону тытына баштагам да. Антип ойлонгон эмесмин. Акчаны кайдан табам мен, жумушту кайдан табам эмес. Кадимкидей эле мен эл катары вечерний Бишкекти алып келчүмүн дагы. Ал убакта тойлор жок болчу, тамашада ойноп жүргөн кез болчу, бирок тойлор жок болчу дегендей. Бар болчу 1-2ден. Бирок албетте эми бир айда 2-3 той болсо ал деле жарытпайт да. Анан кадимкидей эле жанагындай алып келип туруп, вечерний Бишкек работа деген кезди алып келип туруп, мен издечүмүн. Работа деген жерден кадимкидей эле карап чыкчумун. Түшүнүктүү. Бирок мен көбүн эсе жанагы эме деген разное деген жер бар болчу, анан видео услуги деген жер бар болчу, торжества деген жер бар болчу, ошол баары рекламалардын катарындачы. Видео услуги деген требуется монтажер. Анткени мен монтаж жасаганды үйрөнүп алгам илгери. Требуется монтажер, требуется видеооператор деген сыяктуу, же болбосо требуется аниматор, требуется там Дед Мороз деген сыяктуу аниматорлор бар го. Ошонун баарын карап чагылып чыкчумун дагы. Анан мен бул нерседен таптак уялбайм. Ал кичинекей чыгармачылык жаңа башталып келатканда мен роддомго барып алып жанагындай выпискага тартчумун. Выпискаларды тартып, аларды ошол жерден дароо монтаждап, выписка тартып атасың, дароо фото менен сүрөккө тартып атасың дагы. Анан анткени мен өзүм негизи натурам жалкоо да. Кара жумуштан качам мен дароо. Атам да билет, апам да билет, үйдөгүлөрүм баары билет. Огороддо бүт баары чыгып алып чөп отуп атса, мен уктап аткан болом. Анткени мен кара натурам ушундай, мен кара жумуштан качам да. Шылтып отап, кичинекей кезден бери ушундаймын. Мага мындай чыгармачылык нерсе керек. Ошон үчүн чыгармачылык жумуш таап алгам. Роддомго барып выписка тартчумун. Кечинде келип алып кайра бир студияга кирип алып тойлорду монтаждачумун. Тойлорду монтаждап атып, ошол жердеги тамадалардан бүт баарын багы фишкаларын, колдонуп аткан сөздөрүн, конкурстарын көрүп, мен мындай алсам болот экен, мынтсам болот. Үйрөнчүмүн ошол жерден. Мисалы үчүн
Анан жанагындай видео подстава деген чыкты азыр. Элдин баары кылып атат тойлордо. Ошону биринчи жолу мен баштагам. Мен баштагам эмес, мага бирөө көрсөтүп, Санжар Мыкыев деген досум. Актан монтек болот деп көрсөтүп, анан ошентип баштагам. Жаңы үйлөнгөндө ушундай баягы жөн отура бербестен ушундай нерселердин баарын кылып, үй бүлөмдү баккам да колдон келишинче. Анан албетте баягы рызкын Алла Таала берет. Эркек эгерде үйүндө даже Куран айтылып атпайбы, намазыңды оку, анан рызкыңды издегенге кет деп атат да. Бул демек намаз оку эле, Кудай мага бер деп намаз окуп үйгө жатып алыш эмес, намазыңды оку дагы рызкы издеп кет деп атпайбы. Ошондой эле жанагындай эркектерди мен таптакыр түшүнбөйм. Чексиз байлыгың болбосо, колуңда бийлигиң болбосо, кыргызга кызмат кылыш кыйын. Ушуну кандай түшүнөсүз? Кыргызга сиз кыргызсыз. Кыргыз элине кызмат кылыш үчүн чексиз байлыгың, колуңда бийлик болуш керек. Кандай түшүнөсүз ушуну? Туура айтылган сөзбү? Чындыгында биринчи жолу угуп атам. Мисалы, сиздин колуңузда бийлик жок, TikTokто жүргөн жанагындай жигиттерди азыр токтото албайсыз. Деген сыяктуу мааниге алып келсек болобу? Колуңузда байлыгыңыз жок, чексиз, бир муктаж жанга там алып бере албайсыз. Өзүңүз арагандыңыз деген сыяктуу. Ошондон келип чыккан сөз. Чексиз байлыгың, колуңда бийлигиң болбосо, кызмат кылыш кыйын. Анысы бар, аны түшүндүм. Эми түшүндүм. Толук кошуласыз ушул? Жок, кошула албайм. Эми ал жок деле кызмат кылсак. Албетте. Мисалы үчүн мындай да, ошол эле базарда жүргөн кезде, мен мисалы үчүн базарда соода кылып жүргөн кезде, тачка түртүп жүргөн кезде майда чүйдө адамдарга жардам бересиң да. Мисалы үчүн мен көчөдөн кетип баратып, машинада баратып жолдун ортосунда таш турган болсо, ошол ташты алып коюп эле кыргыз элине кызмат да. Мисалы үчүнчү. Ага байлык бийликтин деле кереги жок. Же болбосо бирөө кетип баратып жолдон жардам сурады, 1 сом болсо да жардам берип койдуң, ал деле жардам, ал деле эл. Ал деле кыргыз эл. Ушуну туура эле келтамбы? Туура. Байлык бийликтин деле кереги жок. Ар бир адам Кыргызстандын паспорту бар, ар бир жаран Кыргызстан үчүн, кыргыз эли үчүн кызмат кыла алат. Кантип? Колунан келген нерсе менен. Кантип кызмат кыла алат? Өзүнүн үйүнүн айланасын таза алсын, өзүнүн районун таза алсын, мусор таштабасын, таштабасын, өзүнүн эли жерин таза кармасын, өз жерине түкүрбөсүн, өз жерине баягы булгабасын деген сыяктуу. Ошол эле кыргыз элине болгон чоң жардам. Азыр ушул жерден мен сизди тааныбайм, сиз мени тааныбайсыз. Көчөдөн экөөбүз жолуктук. Мага сиз 24 000 сом акча бердиңиз. Акча бердиңиз жөн эле жардам катары. Мен тааныбайсыз. Мен кетейин деп атсам, сизге бирөө чалды. Актан мага срочно 1000 сом керек деди. Сиз кайра менден 1000 сом сурадыңыз. Мага 1000 сом керек болуп атат, кайра берип турасың деди. Сиз мага бердиңиз, бирок өзүңүзгө кайра мен 1000 сом бербей койдум. 24 000ди сиз бердиңиз, колумда турат. Бирок кайра 1000 сом бербей кетип калдым. Мен эмне деп атайсыз? Демек сиз эң жаман сөз менен не дейт элеңиз? Сараң балким. Жок, атабайм. Мындай да. Сиз бердиңиз да. Ооба, мен бердим. Мындай да. Мага көп эле кайрылышат мындай адамдар. Көчөдөн кетип баратып, актамайке мен станы мындай болот, тигиндей болот. Колунда болуп турса, чөнтөгүндө акча болуп турса, мен колдон келишинче бага бергенге аракет кылам. Эгерде ошол акча азыркы 1-2 күн ичинде мага кереги жок болсо, жөн эле чөнтөктө жүргөн акча болсо, мен бергенге даярмын да. Анан эгерде ушуга эле бир мисал айтып коеюн сизге, сиздин айткан сөзүңүзгө. Эгерде мен машинемен же болбосо чөнтөгүмөн бирөө акча урдап кетсе, же телефонун урдап кетсе, мен аны уру катары билбейм. Демек, ушул акча же ушул телефон демек керек болгон турбайбы? Садака деп кое берем да. Мага демек буга керек болгондур. Телефонду алды, аны акчага сатты, демек ошо акча ага керек болгондур. Мен аны жазалап же болбосо мен аны издеп тап, аракет кылам албетте биринчи кезекте издеп тапканга. Бирок эгерде ошодон изин суутуп кетип калса, анда Кудай бар. Ошол сыяктуу эле 24 000ди алып кетип калдыбы, мага бербей койду, демек ага ал 24 000 керектир. Мага караганда көбүрөөк керектир. Мен андан көрө бул жерде мага чалган жанагы звонок менен чалган кишиге башка жактан акча тапканга аракет кылам, өзүм карыз болсом дагы. Мен муну башка бир мисалга салыштырып берейин. Кудай Таала бизге 24 саат убакыт берди. Кайра өзүнө 1 саат убакыт сурады. Намаз. Мисалы, сиз Кудай берген 24 сааттын канчасын кулчулукка кайтарып жүрөсүз? Кандай кылып атасыз? Намаздын убактысын мен кайтарып атам, колдон келишинче. Башка албетте өзүмдүн ичимде отурган көптөгөн жарганаттар бар. Жарганат дегеним ал жарганат кандай? Чалкасына жатып алып эле асылып жата берет го, мисалы үчүнчү. Ошол чалкалап жаткан убактымды туура эмес пайдаланган учурлар көп эле болот. Ал эмнеге пайдаланам? Мен
үйдө жатып баягы телефон чукулап. Азыркы бардык жаштардын бул маселеси. Бирок кайсы учурда ошондой өзүмө ошондой мүмкүнчүлүктү түзүп берем. Эгерде бир ишти кыйратсам. Бир ишти аябай сонун чоң ишти кылгандан кийин келип алып кадимкидей үйгө отуруп алып, балдарым менен болобу, же жөн эле компьютерден телефон чукулайм, компьютерден видео көрөм, ошондой нерсеге арнап коем өзүмдүчү. Баягы жөндөн жатып алып эле ойноп отуруп сааттап кино көрүп, сааттап видео көрүп, сааттап ойын ойноп отуруп дегендерден эмесмин. Албетте өзү айтканда 24 сааттын өзүнүн убактысы ар бир намазга ашып кетсе, багымдатка 10 мүнөт кетет экен. 5 мүнөткө мейли 20 мүнөт кетет. Асырга деле 10 мүнөт кетет. Шамга 15 мүнөт кетет, куптанга 20 мүнөт кетет дегендей. Бул эми болбогон нерсе. Кандай болбогон нерсе? Болбогон нерсе болбогон убакыт. Бул арнап койсоң, сен эч нерсени кем кылбайт да. Сиздин мурунку интервьюларыңыздан тортко свеча жагып, үйлөп тилек кылбагыла, Кудайдан сурагыла дегениңиз бар. Халал тойлорду алып барам, көбүнчө аракет кылам дегениңиз бар. Жок, аракет кылам эмес. Азыр мына жаздан баштап азыркы күнгө чейин бир гана арагы жок тойлорду алып барып калдым. Арагы жок тойлор. Азыр деле заказдарым бар. Гиф ойнотпойм, 99 адамдын ичи ооруп калат, бирөө гана утуп калса дегениңиз бар. Булардын баары динге таянып айткандаңызбы? Динди жүрөккө алып күнөө болот деген максатта айтылды беле ушулар? Дин деле бар бирок динди деле бул жака алып кое турган күнөө делечи. Адамгерчиликке да жатпайт. Адамгерчиликке да жатпайт. Акыл калчап көрсөң туура эмес нерсе. Динди деле алып койгон күнөө деле. Дин ар бир адамдын өз мамилеси да, Кудай менен болгон мамилеси. Бирок ошол нерсенин баары көбүнесе ошо динден келип чыгат да, бирокчу. Жакынкы аралыкта бир күндөрү Актан Ырыскелдиев толук ибадатка көчтү, арагы бар тойго барбайт, музыкасы бар жерге барбайт дегенди угушубуз мүмкүнбү? Мүмкүн. Анткени арагы жок тойлорго өттүм уже мен. Өттүңүз. Акырындык менен келе жатасыз? Жаздан баштап, мына ушул күнгө чейин бир эле эки эле жолу арагы бар той болуп калды, бирок мен билген эмесмин. Арагы жок деген, барсам арагы бар экен, мисалы үчүнчү. Эми полный арагы бар экен да. Анан аттуу баштуу кишилер болчу, саясаттагы кишилер болчу. Аттарын айтпай эле кой, бирок эми сүйлөшүп алгандан кийин, буга чейин алып барып жүргөндөн кийин алып барганга аргасыз болдум. Бирок азыр көбүн эсе бүт эле, мисалы үчүн телефондон ачып көрсөтө алам. Эгерде мен баракчамдагы номерге жазсаңыз, ошол жерден чыгат. Саламатсыздарбы? Сиз Актан Ырыскелдиевге кайрылдыңыз. Эскертүү, биз бир гана арагы жок тойлорду алып барабыз. Сурооңуз болсо кайрыла бериңиз, биз ошондо жооп беребиз деп баягы шаблон кылып койдум да. Албетте арак арам нерсе. Арак бул деген талкалаган нерсе. Арак бул деген көптөгөн тагдырлардын баарын жерге жутуп киргизип салган нерсе. Бирок мамлекетибизде арак заводдор иштеп аткандыктан, аракка каршы эч кандай закон болбогондуктан арагы бар тойлор боло берет. Аларды алып бара беришет дегендей. Мен элдин баарын арак арам, ичпегиле дей албайт экенмин, бирок болгону мен тойлордон мас адамдардан тажаганым да. Элдин баары мас болуп турган жерде мен таптакыр мындай, кандай десем. Мен жакын досторум деле бар. Ичип кое беришет. Ичер замат мен аябай жаман көрөм да, ошол момент кетип калам да. Болду, силер иче баштадыңар, мен кеттим. Алдыгы жаман нерсе деп туруп анан кетип кала берем да, мисалы үчүнчү. Ошол сыяктуу эле биринчи кезекте албетте бул Кудайга жакпаган нерсе. Адан мастардан тажаганым, тойлордун бага каша бардак болуп өткөнүнөн тажаганым. Анткени той ээсиз, тою каша болуп бардак болуп аткан арактан көрбөйт, аны тамададан көрөт да. Тамада башкара албай калды дейт. А болбосо эл өзүн башкара албай калды да, арак ичип алыпчы, мисалы үчүн. Акыркы эки суроо калды, ошо менен жыйынтыктайлы. Мен жаңы эле өтүп албадым. Бул жашоодогу миссияңыз деп эмнени билесиз? Эмнени кылсаңыз, мен ушу жашоодо татыктуу жашадым, миссиямды аткардым деп кетесиз? Бардык бир адамдын жашоосунун миссиясы эмес болуш керек, бул күнүмдүк миссия деп койсом болот. Күнүмдүк миссия. Ар бир күнү миссиям мен жамандыктан кайтаруу, жакшылыкка чакыруу деген миссиям бар да. Мисалы үчүнчү, көчөдөн кетип баратсаң деле, арга жактан бирөөнү көрүп калдым, ошол эле досторум бар, мисалы үчүнчү. Покер ойношот. Покер бул кумар иш. Ставка коюшат. Кумар иш болбогон нерсе. Ичимдик, арак, ошондой нерселердин баарын көрөм дагы анан. Хей, алдыгы болбойт да, жарабайт да жигиттер. Кандайсыңар, грешниктер деп коем да, баягы. Албетте алардын көңүлүн досторум да. Барбап мен, монуңар жарабайт деп покерин чачып же болбосо арагын чачып ийсем, анда мени келесо көрүшөт. Бар сабап да салыш мүмкүн меничи. Болгону мен иче баштаганда бүт барын баягы эми эме дейт. Күнөөнү көрсөң барып колуң менен тый, ага духун жетпесе сүйлөп айт дейт. Сүйлөп айткан, тыйганга да духун жетпесе жөн эле жаман көрүп кой дейт да. Жаман көрүп коем мен досторумду, жаман көрөм да, ошол жерден кетип кала берем. Бирок покер ойноп атса деле анда эле жаман көрүп коем. Эмнең дайындар десе депчи.
ошол азамат баягы. А бирок аларды таштаган күндө, арак ичпеген күндө, покер ойнобогон күндө алар досторум, мен досторум, жакын кадимки эле мамиледе жүрөбүз дегендейчи. Ошондуктан ар бир адамдын, ар бир мусулмандын күнүгө эртең менен тургандан кийинки миссиясы жамандыктан кайтарып жакшылыкка чакыруу болсо, мен оюмча жашоосу куруу текке кетпейт деп ойлойм. Акыретте да жүзү жарык барат. Албетте. Актанга эмне деп акыл айтасыз? Кичинекей актанга, чоң актанга, актанды билген адам катары. Жалкоо болбо дейм биринчи кезекте. Мен өзүмдү аябай жалкоомун деп эсептейм. Ата-энеңе, бир туугандарыңа көбүрөөк көңүл бур демекмин. Эгерде баягы жаңы акыл эси калыптанып келаткан актанды көрүп кала турган болсомчу, эгерде ушундай мүмкүнчүлүк болгон, 16 жашта коеюнчу, 16 жашта кабыл кылган болсом айтмакмын. Албетте азыр ата-энемдин көзү тирүү, Кудайга шүгүр, бир туугандарымдын жанында, үй бүлөм, бала бакырам дегендей. Анча-мынча нерселерге таарынбадым экенмин. Жакшы достордон чогулт демекмин. Анткени мен айланамда жакшы досторум жок, бир да досум жок. Анткени мен адамдын эгерде мага кылган бир кыянат мамилесин, мага кылган жаман нерсесин эле байкап кала турган болсом, мен ал адамдан таптакыр эле үмүттү дагы, анан колумда да үз туган бир сапатым бар да. Таптакыр эле. Эми той-пойлордо, мындай жерлерде жолугушуп жүрөсүң, учурашып, кандайсың, жакшысыңбы депчи, бирок ошол эле учурда могу жерде калып калган кара нерсе, аны таптакыр жан дүйнөмө дагы, жаныма дагы жоготкум келбейт да. Ошол сыяктуу чыныгы достордон чыныгы достордон топтоо демекмин, мисалы үчүн. Жалкоо болбо демекмин. Көп ойлон, изден, чыгармачылык, көп нерсени жасап кал, жетишпейсиң, анткени убакыт деген таптакыр бат-баттан учат экен. Мисалы үчүн биринчи, экинчи улуу балам менен ортончу баламдын кантип чоңойгондо эле көрбөй калдым. Ошолорго көбүрөөк көңүл бур демекмин, мисалы үчүн. Айта берсең көп нерсе бар. Бирок өкүнгөндө деле пайда жок. Болгон ошол нерселер баарын кайталабай, бүгүнкү күндөн тарта, эртеңки күндөн баштап ошол сен айтып аткан нерсенин баарын кыл демекмин, болду ошол. Аудиторияңыз кенен 1 миллион 300 миң, адашпасам канча? Эми 1 миллион 300 миң деп кое берейинчи, бирок алардын миллиондон ашат. Ушул интервьюну чыккандан кийин историяңызга коюп бериң десеңиз, менден канча сурайсыз? Сурабайм эмне болсом, бул өзүмдүн интервьюм болуп атпайбы? Өзүмдүн интервьюм биринчиден. Демек бизге жардам бергенге даярсыз го. Албетте, эми бул эми эмес да, эмне десем. Бул биринчиден акчага багы акча менен саналбай турган нерсе. Мына бүгүн деле мындай болду. Былтыр бир баланын тоюн алып баргам, декабрдын 5-inde, 6-сында экен, мага жазып калышты. Заказчиктердин номерлери калып калат да мендечи. 6-декабрь Палаццо депчи, мисалы үчүн, ресторан. Же 2-ноябрь Каракол деп жазылып калат да. Аттары да жазылып калат. Анан бүгүн ушундай бир эже чалып калды. Декабрь Палаццо деп жазылып турат. Анан бул жаңы той окшойт деп койдум да. Жаңы заказ окшойт деп койдум. Анан чалды албай койдум. Жолугушууда болчумун да. Анан эме аудио жиберип коюптур. Актан балам кандайсың? Былтыр биздин тоюбузду алып барып бергенсиң, Палаццодон. Дароо эле эстедим. Албетте, эже мен сизди тааныдым, кандайсыздар, жакшы. Былтыр айтпадык белек. Алардын деген шаурма жасаган бизнес бар болчу. Тестатон, фастфуд. Анан былтыр ошол тойдон кийин ошонусу кырсык болуп, ошонусу өрттөнүп кетиптир, шаурмасы. Өрттөнүп кетиптир дагы. Анан кайра быйыл жаңы точкага ачып, азыр тетиги Баха магистраль жакта Фрунзе, мурдагы Фрунзе азыркы Азиянын жанында ачылыптыр. Анан мага жазып койду, актан ушундай жаңы ачып аттык эле. Бизди реклама кылып берип койбойсуңбу? Не дейт? По блату канча болот, по свойски канча болот дейт. Анан мен айттым, кырсыктап атсаңар биринчиден. Жаңы ачып атсаңар. Анан мен туруп алып ошол жерден силерден акча сурамак белем. Эжеке, мен силердин тоюңарды тем более алып барып турмун. По блату дегениңиз туура эмес таптакыр. Мен сизге бекер эле чалып берем. Болгон материалыңыздарды мага даярдап, WhatsAppка жиберип коюңуздар дедим. Азыр деле сторисимде карасаңар, бир видео турат да. Ошол сыяктуу. То есть көп нерсе акча менен саналбайт. Акча менен теңелбейт. Көп нерсе. Азыркы адамдар Инстаграмдын аркасында отурган менин подписчиктерим, башкалардын эле подписчиктери ойлошот. Булар ошол эле той алып барардачы. Менден тойду канча алып барасың десе, мен айтып кое берсин, $2000 деп коем, мисалы үчүн. $1000 деп коем. Айта берем мен, анткени каалаганды коюп баамды кое берем да. Бирок сүйлөшө келгенде, абалын түшүндүрө келгенде, ал $2000, $200 болуп калышы мүмкүн. Анан $2000 же болсо $800 угуп эле чалкасынан кетип, актан деген көп акча алат турбайбы? Бул вообще дейм, бул деген чириген бай да. Болбосо айдаганым фит. Айдаганым фит, анткени мага ыңгайлуу машина, көп ичпейт, каалаган жериме алып барат дегендей. Анан ошол сыяктуу эле
ошол сыяктуу эле көп нерсе акча менен саналбайт экен, ченелбейт экен. Анан баягы $500 алып барган күндө делечи. Анын $100 музыкантка кетет. Анын $50 эки менеджер, эки жардамчы ошол жака кетет. Анан жарымынан кичине ашкан акча эле өзүмдө калат экен. Болгону ошол айлык акым болсо ошол эле да жеткеничи. Ошондой. Жыйынтыктоочу сөз, элге кайырлуу. Интервью жалпысынан кандай болду? Интервью жакшы болду, бирок мен 1 саат болуп кеткенин байкаган жокмун. Ашып кетсе 15 мүнөт сүйлөгөндөй эле болдум да, жана айтпадымбы мен эми отала баштабадым депчи. Балким дагы көбүрөөк суроолор болсо, анткени баягы ачыла элек нерсенин баары ачылбай калды дегендей жакшы эле келатыпчы. Ошондуктан бул баягы кино жааты, жанагындай мен илешип калган кооператив жаатында ачык суроолор болду. Мындан дагы башка толтура нерселер бар да, ачылбай турганчы. Бул тарабы бар. Анан еще экинчи кол бар, бияк. Ошондуктан көп нерсе айтылбай калды. Ал эми бул каналдын көрөрмандарына эгерде ушул интервьюну көрүп кала турган болсо, эмне демекчимин? Каяктан көрөсүңөр мен билбейм. Турциядан балким, Новосибирсктен балким, Москвадан балким, Бишкектен. Каякта окусоңор да аман болду, короче. Эң башкысы амандык, ден соолук. Үйүңөргө барып, балдарыңарды бир бетинен сүйүп койгула дагы. Ата-энеңерге чалып койгула ошо. Сизге келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Ушундай убакыт тар заманда убакыт бөлүп келгениңизге Аллах ыраазы болсун. Амандашканча дагы Кудай буйруза келип турам десеңиз эшик ачык. Дагы көптөгөн интервьюлар жасайбыз. Экинчи бөлүктө, Экинчи бөлүктө. Рыскелдиев Актан 2 деп туруп, жакында. Эми негизи мындай да, көп эле интервьюлар ошол радиого баргандачы. Ошол радиого барганда 1 саат эфир болот. 1 саатыңдын 15 мүнөтү ыр менен кетет. Азыр Эрлан Андашев ырдайт деп туруп, азыр жаңылыктар деп туруп, анан ашып кетсе бир 20 мүнөт эле сүйлөшүп экенсиң да. Ошондуктан адамдын жан дүйнөсүн ачуу үчүн 1 саатта жетпейт экен, 2 саатта жетпейт экен. Ар бир адамдын жан дүйнөсү бул ачылбаган китеп да. Ошондуктан эгерде мындан кийин дагы көрөрмандар талап кыла турган болсо, эгерде силер дагы каалай турган болсоңор, мен ачык элем, мен даяр элем. Анткени бул биринчи кезекте менин чыгармачылыгыма, менин алдыдагы иштериме болгон биринчи кезекте бул пиар, экинчи кезекте бул реклама, үчүнчү кезекте мага болгон сый мамиле. Ошондуктан рахмат. Сизге да рахмат. Бизди тандабай, каналдын жаңы чыгып баратканына карабай келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Азыр көпчүлүгү тандаган заман, силер кандайсыңар деп. Ошондой экен. Андайлар да бар. Мисалы, мен дагы сиз айтмакчы атын айта албаган адамдардан бир 3-4 өтө белгилүү адамдарга кайрылып көрдүм. Тобокелге салып, каналды сурады биринчи. Сурап туруп уккандан кийин келе алышкан жок. Мындай да. Из калтыр бул дүйнөдө деген жакшы сөз бар. Из калтыр бул дүйнөдө деген. Кичинекей кезде окуп элем. Бул из да. Бул интервью бердимби, мисалы үчүн. Эртең күнү сиз экөөбүз эмне болуп кетебиз, эч ким билбейт. Анан мисалы үчүн ошол эле Бекжан Темирхан, Акжол той Канатбек уулу, дагы ким Фархат деген сонун жигит бар болчу. Толтура жаш жылдыздар, жаш таланттар өтүп кетти бул жашоодончу. Анан ошолордун баарынан интервью албай калган толтура каналдар азыр башым мыкчып, чачым бирден жулуп отурган. Ошо өтүп кетер менендечи. Ошол сыяктуу эле бул из. Мисалы үчүн интервью бердимби, эртең күнү мен өтүп кетсем, ошондо Актан деп, мисалы үчүн бул ушул интервьюну элдер көрсө, ушундай боло турбайбы деп калса, мисалы үчүн мен бул жакшы нерсе да. Ошондуктан мен отказ бере албайт деле болчумун. Рахмат сизге, урматтуу достор. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө аман туруңуздар, жакшы жаман комментарий жазыңыздар.